Кыргызстан ачык жана тынчтыкты кубаттаган тышкы саясатты карманат. Негизги максаты дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен достук жана өз ара пайдалануу өнөктөштүк мамилелерин өнүктүрүү саналат. Узап бараткан жумада президент Садыр Жапаров бир катар мамлекеттердин элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алып жатып, дал ушундай пикирин билдирди. Ооба, мына ушундай максат менен жүргүзүлүп жаткан өлкөнүн тышкы саясаты соңку жылдары оң жана жемиштүү жыйынтыгын берүүдө. Кыргызстан менен кызматташууну каалаган өлкөлөрдүн эл аралык абройлуу уюмдардын саны дагы артууда. Анын натыйжасында соода жүгүртүүсү миллиардты чапчыган дүйнөлүк ири компаниялардын өлкөбүзгө кирип, иш алып барышына шарт түзүлүүдө. Бул бир эле мисал дейли. Ананда бир эле жылдын жыйынтыгын карасак, тышкы саясатта жүздөгөн документтерге кол коюлуп, жүздөгөн эки тараптуу, көп тараптуу келишимдер түзүлүп жатат. Кыргызстанда глобалдык маселелерди чечүүгө арналган ири иш-чаралар өтөрү да пландалууда. Ал эми президент Садыр Жапаров эл аралык аренада мамлекеттин таламын талашып, өлкөнүн статусун бийик көтөргөнү, глобалдык маселелерде Кыргызстандын позициясы чечүүчү ролду ойноп жатканын айтсак болот. Деги эле тышкы саясатта Кыргызстандын жетишкендиктери дагы кандай болууда? Жалаң гана фактылар, аргументтерди кесиптешим Жазгүл Сейдакматова санап берет. Кыргызстандын тышкы саясаты көп векторлуу багытынан тайбайт. Эл аралык уюмдардын алкагында жана эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө өлкө аруак умтулат. Апта ичинде мамлекеттер аралык мамилени чыңдоону көздөгөн 9 элчи президентке ишеним грамоталарын тапшырды. Кыргызстан Катар мамлекети менен эки жактуу мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берет. Бул өлкөнүн элчиси Мухаммад Аль-Гофран Аль-Мари президентке ишеним грамота тапшырып, дипломатиялык миссиясын баштады. Садыр Жапаров элчи мырзаны кабыл алып, эки тараптуу алаканы талкуулады. Сиз буга чейин дагы Кыргызстанда иштеп кеткенсиз. Сиздин бай тажрыйбаңыз менен Кыргыз Катар мамлекетинин ортосундагы мамилелер мындан да бийик деңгээлге көтөрүлөт деп мен терең ишенем. Кыргыз Катар элдерин тарыхый жана руханий достукту бириктирип турат байланыштар. Катар мамлекети биз үчүн боордош жана бир тууган өлкө деп эсептейбиз. Биз Катар мамлекети менен кызматташтыктын бардык түрлөрүн бийик деңгээлге, жогорку деңгээлге жеткирүүгө дайынбыз. Урматтуу президент мырза, бүгүн сизге өзүмдүн ишеним грамотамды тапшырып, Катар мамлекетинин Кыргызстандагы элчиси катары дайындалып атканы мен үчүн абдан сыймыктуу. Бул өлкө мен үчүн бир тууган өлкө, чоочун өлкө эмес, ошондуктан болгон аракетимди жумшайм демекчимин. Соода экономикалык, маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү кадамдары Түркмөнстандын элчиси менен талкууланды. Садыр Жапаров тараптар соода экономикалык жана инвестициялык өндүрүштүк потенциалды толук ачуу үчүн жигердүү чараларды көрүүгө тийиш экенин белгиледи. Кызматташтыкты бекемдөөгө Түркмөнстандын элчиси күч аракетин жумшай турганын билдирди. Кыргызстан дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттери менен эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар. Мамлекеттер аралык мамилени бекемдөөгө элчилер салым кошулат. Садыр Жапаровго резиденциясы 3 өлкөлөрдө жайгашкан 7 элчи ишеним грамоталарын тапшырды. Алардын бири Филиппиндин элчиси. Ал ишеним грамота тапшыргандардын арасындагы жалгыз дипломат айым. Бул менин Бишкекке экинчи ирет келишим. Кыргызстанда биздин өлкөнүн өкүлдөрү иштешет. Алар англис тили мугалими, ветеринария, саламаттыкты сактоо тармактарында эмгектенишет. Менин максатым Кыргызстан менен алаканы чыңдоо. Пландарыбыз ийгиликтүү ишке ашат деп ишенем. Словакиянын элчиси дагы Кыргызстанда дипломатиялык миссиясын баштап жатат. Ал быйыл 3 жолу Кыргызстанга келген. Роберт Кирнак эки өлкөнүн соода сатыгы көбөйүп жатканын белгиледи. Дипломатиялык миссиясы аяктаганга чейин экономика, энергетика тармактарында кызматташтыкты чыңдоого бел байлоодо. Торговля растет. В прошлом году она выросла на 10 раз. Соода жакшырып жатат. Өткөн жылы 2021 жылга салыштырмалуу 10 эсе өскөн. Экспорт дагы көбөйдү. Биз компанияларды бул жака алып келип, экспорт, импорттук көрсөткүчтөрдү жакшыртууга кызыктарбыз. Буга катар Словакияда иштеген жана окуган кыргыз жарандардын саны көбөйүп жатканында белгилей кетүү керек. Демек, эки тараптуу алаканы чыңдоого негиз бар. Ирландия, Чехия, Литва, Ватикандын, Нидерландтар корольдугунун элчилери да ишеним грамоталарын тапшырышты. Дипломаттар бардык чөйрөлөрдө мамилелерди чыңдоого күч аракетин жумшай турганын билдиришти. Мен Кыргызстан менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктармын. Биз кичинекей мамлекет болсо да бизнес өнүгүп жатат. Бул жааттагы тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Менин ролум кызматташтыкты өз ара алаканы чыңдоо.
Кыргызстандын президенти экотуризмдин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтты. Нидерланддык туристтер көп эле келет. Олар бизге өзгөчө сезимдерди тартуулайт. Буга катар суу секторунда кызматташсак болот. Суу ресурстары боюнча биздин тажрыйбабыз мол. Аны бөлүшүүгө даярбыз. Президент дипломатиялык ишмердүүлүгү расмий башталып жаткан ар бир элчинин өлкөсүнө токтолуп, кызматташтыктын багыттары тууралуу айтты. Биз Ирландия менен өз ара аракеттенүүнүн бир катар чөйрөлөрүндө, анын ичинде айыл чарба, туризм, технология, инновациялар жана медицина тармактарында тажрыйба алмашууну өнүктүрүүдө чоң потенциалды көрүп турабыз. Чехия Республикасы жана Словакия Республикасы менен салттуу достук мамилелерди мындан ары өнүктүрүүгө чоң маани беребиз. Интергелпо кооперативинин өлкөбүздүн өнөр жайын өнүктүрүүгө кошкон баа жеткис салымы биздин элибиздин али эсинде. Өлкө башчы эки тараптуу кызматташтыкты ар тараптуу тереңдетүүгө, саясий диалогду активдештирүүгө, туристтик байланыштарды жакшыртуу өңдүү натыйжалуу иштерди жолго коюуга даярдыгын ырастады. Садыр Жапаров Кыргызстан ачык жана тынчтыкты кубаттаган тышкы саясатты карманаарын белгиледи. Кыргыз Республикасы ачык жана тынчтыкты кубаттаган тышкы саясатты карманаарын, анын негизги максаты дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен достук жана өз ара пайдалуу өнөктөштүк мамилелерин өнүктүрүү экендигин баса белгилегим келет. жылы тышкы саясий иш-чаралар арбын болду. Президент 22 ирет чет элдик сапарга чыкты. Анын 17си жумушчу, 3-өө расмий, 2-өө мамлекеттик сапар. Садыр Жапаров Кытайга жана Монголияга жогорку деңгээлдеги визит менен барды. Мындан тышкары Россияга, Кытайга, Венгрияга, Монголияга, Сауд Аравиясына, Германияга, Францияга, Японияга жана Бириккен Араб Эмиратына бийик жана жогорку деңгээлдердеги сапарлар иштелип чыкты. Мы уделяли внимание всему спектру сотрудничества в рамках организации. Муну менен катар Кыргызстанга мамлекеттик жана расмий сапарлар уюштурулуп, башка өлкө лидерлери келишти. Кыргызстан КМШ органдарында төрагалык кылып, ири иш-чаралар Бишкекте уюштурулду. Бишкекте көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын жана Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия жана Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммиттери өттү. Андан тышкары Шанхай кызматташтык уюму жана Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчыларынын саммиттери Бишкекте өткөрүлдү. Быйыл Кыргызстан эл аралык күн тартибинин чордонунда болду. Саясаттаануучу Игорь Шестаков Тышкы иштер министрлигинин ишин дал ушундай баалайт. КМШнын төрагасы катары өлкөбүз бир катар ири эл аралык иш-чараларды өткөрдү. Бул саясий жана экономикалык дипломатияны жакшыртууга мүмкүндүк берди. Эң башкысы, эл аралык аренада мамлекеттер аралык мамилелер негизги ролду ойнойт. На мой взгляд, 2023 год... Менин көз карашымда 2023 жыл Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан берки тарыхында тышкы саясаттагы ишмердүүлүгүндө эң бир активдүү жылдардан болду. Биздин өлкө негизги дүйнөлүк окуялардын, эл аралык иш-чаралардын чордонунда болду деп айтат элем. Тышкы иштер министрлиги мыкты иштеди. Биз бир чети түшүнүшүбүз керек. Президенттердин жолугушуусун телекөрүүчү катары карап олтурган бул бир. Негизи бул абдан чоң уюштуруучулук иштерди, аракеттерди талап кылат. Жалпысынан Тышкы иштер министрлиги 170 иш сапар менен жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги иш-чараларды өткөрдү. 589 эл аралык келишим жана документ даярдалган. Анын ичинен 139 эки тараптуу, 450сү көп тараптуу. Айрыкча көңүл бурсам, сапарлардын жана сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында саясий, соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүү жана кеңейтүү, коопсуздук маселелерди жана аскердик техникалык кызматташтык, суу энергетика жана инфраструктуралык тармактарда, айыл чарба, ошондой эле саламаттык сактоо, билим берүү жана маданият тармактарында маанилүү практикалык келишимдерге жетишилди жана ишке ашырылууда.
Быйыл инвестиция тартуу жана өлкөдөндүрүлгөн продукцияны экспорттоого багытталган 364 иш-чара өткөрүлдү. Анын натыйжасында 3 миллиард АКШ долларынан ашуун бизнес долбоорлор кабыл алынган. Проект строительства солнечной электростанции в Иссыкульской области. Кытайлык компания тарабынан Ысык-Көл облусунда күн электр станциясын куруу долбоору, 260 миллион долларлык жер семирткичтерди чыгаруучу заводду куруу долбоору, Кытайдын Universal Energy компаниясынын Ысык-Көл облусунда шамал электр станциясын куруу долбоору 110 миллион долларлык инвестициялык келишимге кол коюлган. Ошондой эле Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы менен ХБ компаниясы менен биргеликте Тегене көмүр кенин иштетүү боюнча келишим. Алдын ала сумма 7 миллион АКШ долларын түзөт. Экономисттер улуттук экономикага чет элдик капиталды тартуу боюнча сүйлөшүүлөргө оң баасын берүүдө. Инвестиция биринчи кезекте өндүрүш ресурстарынын экономикалык эффективдүүлүгүн камсыздайт. Инвестиция актуальна для любой экономики. Инвестиция кандай гана экономика болбосун маанилүү. Санарип технологиялардын өнүгүп өсүшү менен инновацияларды ишке ашыруу үчүн экономиканын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн колдоо менен туруктуу каржылоону талап кылат. Анын үстүнө чет элдик капитал жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Эң негизгиси чет элдик капитал өзү менен кошо жаңы технологияларда жана бизнестин маданиятын изилдөөнү алып келет. Бул жаатта бизде мыкты жетишкендиктер бар. Өлкө өз алдынчалыкка ээ болгондон тарта тышкы саясатын байсалдуу жүргүзүп келет. Ушул тапта дүйнөнүн 150дөн ашык өлкөсү менен дипломатиялык алака түзүлгөн. Жазгүл Сейдахматова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Жума Сереп.